Günden gün ötüp, gün mezgili geliptir. Aydan ay ötüp, ay mezgili geliptir. Ay ошол кездер манас жетиге жашы толуптур. Мунун койгон аты чоң жинди. Бой койгон жапжаш баланын шер экенин ким билди. Бала чуркап шашкан жок. Бешке чыйга келгенде эренин манас баскан жок. Чакырган аты чоң жинди. Мунун чын манас атын ким билди. 8ге жашы келгенде күйүп турган чок болду. Гүлдү кыргыз ичинде мындай тентип жок болду. Кары келип кармаса чыңырып балдар чыркырайт. Катуулукка чыдабай көзүнөн жашы буркурайт. 40 баланы ыркүйдөн манас бир күнү жыйнап алыптыр. Чоң алтайдын таалага чоңтуу оюн салыптыр. Карагыттай манжудан 80 бала барыптыр. Сес көрсөтүп 40-ына сестеңдешип калыптыр. 80-ин ичинен бозгалмактын чоң улу манастын жолун тороду. 80 бала оңбоду. Тентип келген бурут деп бул буруттун балдарын чуркуратып курут деп 80 бала качырып 40 бала асылып далайынын 40-ынын тизеси жерге бөгүлдү. 80 бала алдында келин болуп жүгүндү. Жекелер жаным соога деп чымындай жан түңүлдү. Карап турса качканын билегинен сап кеткен, жүрөгүнөн кап кеткен, чыркырап качып жүгүрөт. Чымындай жан түңүлөт. Ой балдарды ментип турганы 40 баланын 80-ни. Жалынса болбой урганы, дакылары тытылып, балдары ыйлап бойбойлоп, манас турат калмактарды койгойлоп болгон жок. Кара калмак оңгон жок. Койгой деп турса манаска желиккен балдар жеткени. Жети чокмур төртмүштүм батырдын башына тийип өткөнү. Жети чокмур жегенде ыдырат да карабай, кранын согуш көрсөттү. Кылча жанын аябай, тегерегин карабай, тепкилешти көрсөттү. Тегеле жанын аябай, майлаган буудай жүздөнүп, күйгүн тулман көздөнүп, өрттөй көзү бек жайнап, кары боюн чымгармап, каалагандай кашка тиш, калайыктан башка тиш, кашкайып чыгып алыптыр. 40 башта оңдонубай кызык мушташ салыптыр.